Мен деген биздин вице-премьер министр Байсаловго кайрылат элем. Парламентте мына ушул чакырылышта депутат болуп келгенден бери бэйби бокс маселесин көтөрүп атам да. Улам мына 3 январда дагы Кызыл Кыя шаарындагы мечиттин биринен ак шейшепке ороп тиги ымыркайыбыз табылыптыр да. Операция болуптур, милиция тарабынан баардык иштер жасалыптыр. Бирок урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу вице-премьер да. Эми кайсы жумуш менен алек болгонуңузду мен кээ бирде түшүнбөй калам, бирок бул маселени көзөмөлгө алып туруп, сөзсүз түрдө Алмаз Сагунжанович сизге да кайрылам да. Давайте уже жанакы бэйби бокс маселесин чечеличи. Ымыркайларыбызды ар бир роддомдун астында мы можем это сделать, приемные пункты. Дүйнө жүзүндө бул маселе ошентип чечилип атат. Расмий түрдө где-то 3-5 мүнөттө мүмкүн ой пикирин өзгөртөт ошол эне. Баласын кайра алып кетем дейби деген убакыт берилет экен, андан кийин ошол бокс жабылат экен дагы, и доктурлардын тарабына өтөт экен да, роддомдордун астында. Ушинтип балдарыбызды канча бала теге эми каза болуп калбасын деп капа болуп атам да. Мусоркага чейин таштандырып жактын арасында таап атабыз. Бул туура эмес болуп атат да. Бул биринчиси, экинчиси мага кант диабетинин биринчи түрү боюнча диагноз коюлган балдардын ата энеси кайрылып атышат да. Инсулин дарылардын Новорапид, Апидра, Лантус, Левемир дарыкана тармагынан кайтарып берүү суранып жатышат да. Анткени деген 20 жылдан ашык колдонууда коопсуз экени далилденген дейт. Алардын ордуна акыркы жылдары негедир саламаттык сактоо министрлиги тарабынан биосимилярлар, бул Ринфаст, Трурапи, инсулин аспарт жеткириле баштады дейт. Алар коопсуздук жана натыйжалуулук боюнча текшерүүдөн өткөн эмес дейт да. Ата энелер аябай капа болуп атышат да. Бул биосимилярлар гипогликемия жана жалпы балдардын абалдарынын начарлашы сыяктуу терс таасирлерге алып келгени айтылып жатышат. Мисалы побочный эффект катары почка, печенге мындай туура эмес терс таасирлер болуп атат дейт. Ата энелердин пикиринде инсулин алмаштыруунун ден соолукка терс таасир бар экендиги аябай белгилеп, бул уже доказано айтылып жатат дейт да. Америка Кошмо Штаттары, Германия жана Россия өлкөлөрүндө кант диабети дарыялоодо Кыргызстанга салыштырмалуу көп каражат бөлүнөт. Кыргызстанда болсо каржылык чектөөлөрдүн натыйжасында инсулиндердин жетишсиздиги жана жетишсиз текшерилген арзан препараттарды колдонууга аргасыз болуп, муктаждыгы келип чыгып жатат. Ошол себептер ата энелер сапаттуу текшерилген инсулиндерди алып бериңиздер деп суранып атышат да. Эми бул биздин келечек муундардын ден соолугу да. Анысы эле дүйнө жүзүндө профилактика жасайт, а биз последствияларды кесепеттер менен алышып калып атабыз да. Буга дагы мен биздин вице-премьер Байсаловду көңүл буруп бериңиздер деп абдан суранат элем да. Анткени деген улам деген ата энелер кайрылып атат. Негизи канча маселелерди көтөрүп атабыз, социалдык тармакты тейлеген вице-премьердин позициясын мен укпай жатам да. Убагында деген парламентке келгенде де коллегалар сын айтса аябай таарынып кетишет. Бирок маселе чечилбей атат да, зордук зомбулук күчөйүп атат да. Көңүл буруп коюш деп суранат элем.